Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге Джейсон Стэтхэмдин дагы бир кызыктуу тасмаларынан бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын жүрүшү Шотландиянын кайсы бир аралында башталат. Маалыматка ылайык, бул аралда эч бир адам жашачу эмес. Бирок ошол жактагы илгерки эски маякта Майкл Мейсон деген адам эч кимге көрүнбөй эле бир канча жылдан бери жашап жүргөнүн көрөбүз. Кандай себептен экени белгисиз айтор Мейсон бул аралдан эч жака кетпей, ал жерге жумасына бир жолу келген балыкчы Джесси деген кыз менен келип, кичинекей кайык аркылуу жээкке жөнөтүп, кыз болсо кайык менен жээкке чыгып, жанагы Мейсон деген адамдын үйүнүн алдына азык-түлүктөрдү таштап кетчү. Бир жолкусунда Джесси азык-түлүктөр менен кошо бир белекти таштап кетет. Бирок Мейсон белекти кызыгып карап да койбой, аны эмерек жыйноочу жайга алып келип салат. Ошентип ушундай көрүнүштөр жума сайын кайталанып, каарманыбыз Майкл Мейсон аралда жалгыз эч нерсе болбогондой эле жашап жүрө берет. Кийинки жумада балыкчы менен кичинекей кыз Джесси кайрадан кайтып келишип, балыкчы Джессиге сен азык-түлүктөрдү эртерээк таштап кел, антпесе чоң толкундар кооптулук жаратып жатат деп айтат. Балыкчынын ошентип айтканына карабай эле Джесси азык-түлүктөрдү алып келип коет да Мейсондун эшигин такылдатып туруп алат. Мейсон эшикти ачканда Джесси ага баягыдай эле белегин берип, бирок Мейсон белекти албай эле эшикти жаап алат. Джесси аны күтүп, бирок Мейсон эшикти такыр эле ачпай койгондуктан Джесси кайрадан кичинекей кайыгына түшүп кемени көздөй жеткенге аракет кыла баштайт. Бирок бул кезде толкундар күчөгөндөн күчөп эле Джессинин кичинекей кайыгы мындай турсун балыкчынын чоңураак кемесин кошо аңтарып кетет. Кеменин аңтарылып сууга чөгө баштаганын терезеден көрүп калган Мейсон жардам көрсөтүүгө шашылып эле сыртка чыгып чуркап жөнөдү. Көрсө анын өзүнүн кыймылдаткычы бар кайыгы бар болуп, тездик менен сүзүп барып кичинекей кыз Джессини куткарып калууга мүмкүн болот. Балыкчы болсо өз кемесинде камалып суу түбүнө чөгүп кеткендиктен Мейсон аны куткара албай калды. Эртеси күнү эсине келип көзүн ачкан Джесси Мейсондон балыкчы агам кайда, ага эмне болду деп сурайт. Мейсон болсо Джессиге сен менин үйүмдүн алдында кечке туруп албай эртерээк кайтканыңда сен эртерээк кемеге жетип кайтып кетмексиңер жана мындай болмок эмес деп айтат. Эми балыкчы агаң суунун түбүнө чөгүп кетти деп айтса, кайыкка оодарылганда буту жарадар болуп баса албай калган Джесси бир аз корко баштагандыктан мени туугандарым издейт, мен шаарга кетишим керек деп баштайт. Бирок Мейсон Джесси жөнүндө баардык чындыкты билерин айтып, сенин атаң сенин төрөлгөнүңдү эле таштап кеткен, апаң болсо кийинчерээк көз жумган, сенин эң жакын адамың эле жанагы балыкчы агаң болчу, эми ал дагы жок болду, андыктан сени эч ким издебейт деп айтып, итин эричти болуп эле сыртка чыгып кетип калат. Мейсондун мындай сөздөрүнөн кийин коркуп калган Джесси бир бутун көтөрүп алып секирип барып бычак таап алат. Мейсон кайтып келген кезде билмексен болуп төшөгүнө жатып калды. Эми Мейсон Джессинин жарадар болгон бутун дарылаганга аракет кыла баштап, күтүүсүз жерден эле Джесси бычагын алып чыгып, Мейсонду коркутканга аракет кылат. Бирок Мейсон үчүн бул болор болбос көрүнүш болчу. Ал тескерисинче Джессиге өзүңдү коргоо үчүн бычакты андай кармабай мындай карма деп үйрөтөт. Андан соң болсо Джессинин жарадар болгон бутун дарылай баштады. Убакыт келди. Өтүү керек. О банк жана О жаңы кардарлары үчүн. Дароо 200 гигабайт жана 200 сом алгыңыз келеби? Каалаган Остор дүкөнүнө кошулуп, кош бонусту алыңыз. Биз менен сизби? Досторуңузду чакырыңыз жана ар бир досуңуз үчүн 200 сомдон алыңыз. О банк жана О өтүүгө жана биз менен болууга эң ыңгайлуу учур. Ошентип арадан күндөр өтүп, Джесси Мейсонго дагы жана анын итине дагы көнүп калды. Ал Мейсондун итинин аты жок экенин билип, өзү ат ыйгарып коет. Бирок анын буту күн өткөн сайын такыр эле айыкчудай түрү жок экенин көргөн Мейсон Джессини шаарга ооруканага алып баргандын ордуна өзү эле шаарга барып керектүү дары-дармектерди алып келип, Джессинин бутунун кесилген терилерин айыктырууну чечет. Көп өтпөй шаарга келген Мейсон дарыканага да жетип, бирок бүт баардык камералардан жашынып, башын ылдый каратып эле билгизбегенге аракет кылып жүргөнүн көрөбүз. Бирок канчалык аракет кылбасын дарыканадан дарыларды алып чыгып бара жатканда, жаш өспүрүм кыздар сүрөткө түшүп жаткан жерден алардын сүрөтүнө түшүп калат. Дал ушул учурда шаарда Тея программасынын жетекчиси Манафорттун соту өтүп жаткан. Тея бул атайын мамлекеттик бөлүмдүн жашыруун программасы болуп, шаардагы кез келген видео камераны, адамдардын телефондорундагы камералар, атүгүл унаалардагы камералардан бери бүт баардыгын көрүп турууга мүмкүнчүлүгү бар атайын жашыруун мамлекеттик программа экен. Анын жетекчиси Манафортту соттоп жатышканынын себеби, Манафорт ушундай күчтүү мүмкүнчүлүккө ээ болгон мамлекеттик программаны жеке өзү үчүн өзүнүн максаттарына колдонду деп айыпталып жаткан. Сотто Манафорттун программасы жөнөкөй жашоочулардын, жөнөкөй адамдардын жашоосунан бери акмалап жатат. Албетте мунун баары кылмыштуулукту азайтуу үчүн. Бирок мындай нерсе элге жакпай арыздоолор көбөйүп жатат. Ошондуктан биз сизди жетекчилик кызматтан кетиребиз деп айтышат. Бирок сот бүткөндөн кийин премьер-министр Манафортту өз бөлүмүнө чакырып алып, сенин программаң өзгөчө мыкты программа.
Биз аны жок кылып же жаап жибере албайбыз. Ал адаттагыдай эле иштей берет. Бирок элдин ызы чуусун басуу үчүн биз сени иштен алып, сенин ордуңа Робертону коюп коебуз. Азырынча программа ушундай абалда иштей берсин деп айтат. Ошентип бул иштин жетекчилигине Роберто дайындалган соң, мамлекеттик жашыруун программа андан ары ишин улантат. Дароо эле баягы Майкл Мейсондун өспүрүмдөрдүн телефонуна түшүп калган сүрөтү чыгып, анын кайсыл убакта кайсыл жерде жүргөндүгү такталып, анын өтө кооптуу террорист кылмышкер экендиги жөнүндө да маалымат чыгып калат. Көрсө бул программа укмуштуудай мүмкүнчүлүккө ээ болгондуктан жашырынып жүргөн террорист же кылмышкерлерди кез келген жерден оңой эле таап алышат экен. Майкл Мейсондун канча жылдардан бери аралдан чыкпай жүргөнүнүн себеби дагы ушунда. Албетте мындай күчтүү программага мамлекеттик опер группа дагы дайындалган. Ошондуктан Роберто эч ойлонбой эле Мейсон жашаган аралга опер группаны жөнөтөт. Аралга кайтып келген Мейсон болсо Джессиге жаңы кийимдерди берип, дары-дармектер менен анын бутун жакшылап даарылап, керек болсо ошол күнкүгө Джессиге өзгөчө тамак дагы жасап берди. Бирок караңгы киргенде кайсы бир мезгилде шектенип калган Мейсон Жейкке дүрбү салат. Бул кезде опер группа Жейкке келип түшө башташкан болчу. Анда Мейсон Джессиге жуунуучу бөлмөнүн эшигин жаап жашынып тур деп айтып, өзү 5-6 спецназды тосууга кетет. Көрсө ал буга чейин эле мындай жагдай үчүн буктурмаларды даярдап койгон болуп, арканды кесип жогорудан чоң ташты кулатып, буктурмалар иштеп кээ бирлери торго камалып, бирөөсү болсо торго камалган бойдон суу алдына кетет. Андан кийин Мейсон көптөгөн чырактарды күйгүзүп салгандыктан спецназдар түнкү көрүүчү аппаратын чечкенге аргасыз болушат. Аралды коён жатагына чейин билген Мейсон ар кайсы жактан чыга калып эле спецназды бирден жок кыла баштайт. Бирөөсүн өрттөп жиберип, бирөөсүн тоодон кулатып, андан соң эки спецназ менен эмерек чиноочу жайда кармаша баштайт. Бул кезде спецназдардын бири үйгө кирип келгенге жетишип, Мейсондун итин өлтүрүп, андан соң Джессини да таап алып көтөрүп кетет. Бирок Мейсон ал спецназды таамай атып түшүрүп, эми бул аралда калуу өтө эле кооптуу болуп калганын түшүнөт да. Эски досуна телефон чалып, мен сага баратам. Эми бул аралда жашай албайм, мага сенин жардамың керек деп айтып, аны телефонунан акмалап калышпасын деп телефонун да өчүрүп жок кылат. Андан соң Джессини алып алып спецназдардын келген катерине түшөт да жөнөп кетет. Эми бир адамдын айынан опер группаны жоготушкан соң, Манафорт бул ишти атайын спец тыңчы Уоркманга тапшырат. Мейсон менен Джесси таңгамаал шаарга кирип келишип, Джесси Мейсондун денеси жарадар болуп канап жүргөнүн көрөт. Алар бир үйлөргө жакындап келишип, балыкчы агасынан мылтык атканды үйрөнгөн Джессиге Мейсон автоматты карматат да өзү үйдүн ичине акырын кирип жөнөйт. Анын максаты сыртта турган унаанын ачкычын табуу эле. Бирок үй ээси дагы сак кулак болуп чыгып, мылтыгын көтөрүп келип Мейсонду бутага алат. Бирок Джесси келип аны бутага алып калганда, Мейсон үй ээсине менин сага эч кандай жамандыгым жок деп айтып, үй ээсин мажбурлап эле Мейсон жарадар болгон жерин тиктирте баштайт. Бирок үйдө үй ээсинин баласы дагы бар болчу. Ал аркы бөлмөгө барып полицияга чалып жиберген болот. Дал ушул учурда Роберто кызматчысынан Майкл Мейсон жөнүндө өтө кызыктуу маалыматты билип калат. Көрсө Майкл Мейсон бир канча жылдар мурун дал эле ушул Тея программасынын жашыруун спец тыңчысы болуптур. Качандыр бир кездерде ал өлдү деп табылып, ал жөнүндө маалыматтар базадан толугу менен өчүрүлүп кеткен болот. Азыркы кезде болсо анын сүрөтүн кимдир бирөөлөр террорист кылмышкер катары базага киргизип салышкан болот. Муну түшүнгөн Роберто бул жерде бир нерсе бар экенин түшүнүп, ушул Майкл Мейсон жөнүндө акырындан изилдөөлөрдү кылып баштайт. Мейсон бир жерде бир адамды кармап алып, анын баласы болсо полицияларга чалганы жөнүндө маалымат жеткендиктен, Роберто спец тыңчы Уоркманды дароо ошол жака жөнөтөт. Программанын азыркы учурдагы жетекчиси Роберто болгону менен, мурунку жетекчи Манафорт Уоркманга түз байланышып, өзүнүн жеке буйруктарын берип турду. Манафорттун каалоосу Уоркман ошол Мейсонду жана анын жанында жүргөн көбөө кызды кошуп жок кылып салуу. Полициялар үйдүн жанына жетип келгенде үйдүн ээси сыртка качып чуркап чыгып, бирок дароо эле ошол жерден ок жеп көз жумат. Көрсө ал жерге келип снайперин дайындап калган Уоркман эшикти ачкан Мейсон экен деп эле атып жибериптир. Мындай катадан кийин эми Уоркман тезинен ошол үйгө жетип барыш керек болуп калды. Мейсон болсо кызды жетелеп алып полицияларга күтүлбөгөн жерден эле соккуларды уруп, эч кимисин өлтүрбөй бирок жарадар кылып, бир полиция унасын айдайт да качып жөнөйт. Ошол замат эле анын артынан Уоркман куугунга түшүп, экөө тең токой арасындагы жаман жолдо өлөөрүнө карабай эле кубалашып баратышты. Бир кезде Мейсон дээрлик ага жетип калган Уоркманга амал көйлүк жасап, ылдамдыкты кескин азайтып жиберет да кайра артынан айдап, Уоркмандын унаасын ала салдырып жиберет. Мейсон андан ары качып кеткенде, Уоркман арттан келген полицияларды өлтүрүп, полициялар Мейсонду тирүү кармап алганча, Манафорттун буйругу менен Мейсонду тезинен таап, таптакыр эле жок кылып жиберүү үчүн жөнөйт. Мындай көрүнүштөрдү көргөн Роберто Манафортко телефон чалып, бул нерсени кандай түшүнсө болот деп сураса,
Манафорт Робертого: "Сен бул ишке кийлигишпей эле өз ишиңди кыла бер. Бул менин учурумдагы иш болгондуктан Мейсон менен мен өзүм эсептешем" деп коет. Роберто макул деп Манафортту угуп калгандай түр көрсөткөнү менен болбой эле кеңсесинде отуруп алып Мейсон жөнүндө маалыматтарды казып баштайт. Бул кезде Манафорт Робертонун өзүн дагы камера аркылуу көзөмөлдөп турган болот. Бир кезде Манафорт программанын жардамы менен тынымсыз көзөмөлдөп жатып, кайсы бир көчөдөн Мейсон кызды жетелеп алып өтүп кеткенин көрөт. Дароо эле Манафорт ал видеону программадан өчүрүп салат да Workmanга түз байланышка чыгып, Мейсон ушул көчөдө жүрөт деп маалымат берет. Манафорт видеону өчүрүп салгандыгы үчүн Роберто кечигип, өзүнүн тиешелүү чараларын көрө албай калды. Ошентип Мейсон баягы эски досу Артурга келип жолугат. Көрсө Мейсон качандыр бир кезде дал эле Workman сыяктуу болуп, программанын спецтыңчысы болуп, профессионал болгондуктан ар кандай террорист кылмышкерлерди таап жок кылчу. Бирок күндөрдүн биринде ага Манафорттон күнөөсүз эле адамдарды өлтүрүүгө буйрук түшөт. Ошондо Мейсон күнөөсүз адамдарды өлтүрбөйм деп баш тартып, ошондон тарта программанын жетекчиси Манафорт экөөнүн ортосунда каршылык пайда болуптур. Дал ошол мезгилде Мейсонду өлдү деп официалдуу түрдө жарыялап, аны жанагы аралга жашырып жашатып койгон досу дал ушул Артур болуп чыгат. Мейсон Артурга: "Сен эми мага дагы да жардам беришиң керек. Манафорт мени эле өлтүртүп, тим болбостон бул кызды да өлтүрткөнү жатат. Ошондуктан керектүү документтерди жасап бер дагы бул кызды өлкөдөн чыгарып жибер. Мен болсо Манафорттун өзүнүн түбүнө жетпесем мага тынчтык жок окшойт" деп айтат. Бирок тилекке каршы Артурдун мүмкүнчүлүктөрүн дагы Манафорт ар тараптан чектеп салган болуп, Артур эч нерсе кыла албай калат. Ал Мейсонго: "Мен керек болсо сенин кызыңды башка өлкөгө алып чыгып да карай албайм. Анткени мен рак илдетине кабылдым. Өмүрүмдүн соңуна чыгаарына аз эле убакыт калды. Кайсы күнү о дүйнөгө кетем бир гана Кудай билет" деп айтат. Анда жагдайды түшүнгөн Мейсон эми башка планды ойлоно баштап, жаңы гана ал жерден кетели деп жатышканда Workman аларды таап келип калган болот. Ошол жерден эски спецтыңчы менен жаңы спецтыңчыдын катуу кармашы башталып, экөө тең биринен бири өтүп тирешип жатышты. Бир кезде Мейсон аз эле жерден жеңилип калайын деп, бирок Джессинин жардамы менен Workmanды алсыздандырат да Артур үчөө унааны айдап качып кеткенге мүмкүн болот. Ошентип Мейсон эмнени пландады белгисиз айтор. Бир түнкү клубка келип алардын кароолчуларынан өтүп, Камаль деген түнкү клубтун ээсине барып эле сүйлөшө баштайт. Ал жердеги камералардан ТО программасы Мейсонду дароо аныктап, Роберто дагы тийиштүү адамдарын жөнөтүп, Манафорт дагы өз адамдарын жөнөтөт. Мейсон болсо контрабандист жана Крым төбөл Камальды мурунтан эле тааныйбы айтор. "Сен мага жардам берип, бул кызды башка өлкөгө чыгарып кетишиң керек жана ага тиешелүү шарттарды түзүп бер" десе, Камаль Мейсонго: "Мен сага эч нерсе карыз эмесмин, эч нерсе кылып бере албайм" деп баштайт. Анда Мейсон Камальга: "Өзүң деле ТО программасын жакшы билесиң. Азыр мамлекеттик адамдар жана Манафорттун адамдары дагы менин артыман келе жатат. Эгер сен макул болуп мага жардам берсең, мен Манафорттун өзүн өлтүрөм. Жок, жардам бере албасаң, азыр алар келип мени да сени да кармашат. Албетте бул сенин контрабандалык жумушуңа чоң сокку болот" деп айтса, ойлонуп калган Камаль айласыдан макул болот. Аңгыча болбой эле ал жерге Робертонун опер группасынан биринчи эле Манафорттун адамдары келип калат. Камаль Мейсонго: "Кызды тиешелүү жерге жеткирсең, кызды андан ары алып кетишет" деп айтып, Мейсон болсо кызды ээрчитип алып, түнкү клубтан чыгып кетүү үчүн Манафорттун адамдарын чекеден чачырата баштайт. Мушташып отуруп бир кезде Джессини аз жерден уурдатып жибере жаздап, бирок акыры кызды жеткирүүчү жерге жеткирет. Джесси Мейсондон: "Мени таштаба" деп суранып, башка өлкөгө кетсек да чогуу кетеличи десе, Мейсон Джессиге: "Мен бул жерде калып өз иштеримди бүтүрбөсөм, мага тынчтык жок" деп айтат. Ошентип Мейсон Джессини Камальдын адамдарына берип жөнөтүп жиберип, өзү болсо арттан кууп келген Workman менен атыша баштайт. Качан гана экөөнүн тең октору түгөнгөндө кайрадан жылаңач колдору менен мушташууга киришет. Акыры бир топ кармаштан кийин Мейсон Workmanды өлтүрүп салды. Эртеси эртең менен үйүндө беймарал ойгонгон Манафорт болсо терезеден карап эле өзүнүн эки кароолчусу сулап жатканын көрөт. Дароо эле кимдин келгенин түшүнүп калып, артын карап, үйдүн ичине кирип келген Мейсонду көрөт. Ошондо Манафорт Мейсонго: "Сен эң мыкты спецтыңчы болчусуң. Менден кетпей эле иштеп жүрө берсең болмок. Жөн жерден эле мага каршылашып өзүңө маселе таап алдың. Азыр деле кеч эмес, сен кайрадан спецтыңчы болсоң болот" деп айтса, Мейсон Манафортко: "Мени алдоонун кереги жок. Спецтыңчы болуудан ушунчалык тоюп кеттим. Анысы аз келгенсип мени өлкөгө террорист кылмышкер катары көрсөтүп койдуң" деп айтып, көп ойлонбой эле Манафортту чекеге атып салып, чекитти койду окшойт. Арадан 3 ай убакыт өтүп, бул кезде Джесси Испанияда жүргөн. ТО программасы аркылуу Роберто аны ар дайым акмалоого алып, деги Мейсон качан анын жанына келип калат экен деп аңдытат. Бирок Мейсон бир дагы камерага көрүнбөй, Джесси отурган кафенин камерасын өйдө көтөрүп коет да Джессиге өзүнүн аман эсен экендигин билдирген белекти жөнөтөт. Шахмат фигурасын алган Джесси дароо түшүнүп айлана тегерегин карап, бирок Мейсон жашырынып кеткен болот. Сыягы Мейсон Джессинин жашоосунда баардыгы жакшы экенин билген соң, кайра эле эч ким көрбөс билбес жака калган өмүрүндөгү жашоосун тынч өткөрүүгө кетти окшойт. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.